Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Мен бүгүн Токмок шаарындамын. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Токмок шаарынын түндүк батышы, район Башня, эски кардонный заводдун маңдайында турам. Слободская көчөсү 194-үй. Биздин сатылуучу үй туғандар. Бул көчө тараптан көрүнүшү мектеп, садик, базар жакын жерде жайгашыптыр. Көпчүлүгүңүздөр билген автовокзалга чейинки аралык 3,5 километр аралыкта экен. Бул үйүздө азыркы учурда иштеп турган магазини да бар тугандар. Эми сиздерге кирип короосун көргөзөйүн, үйдү көргөзөйүн тугандар. Бул көчө тарапта орнотулган воротасы. Андан ары бул үйдүн алды тараптан көрүнүшү тугандар. Алды тарабы стояшка экен. Үй полдом. Узун турасы 7-ге 12 экен тугандар. Бул жагы сокма менен бүтүрүлгөн, ал жагы пескоблок менен бүтүрүлүптүр. Тышкы тарабы текстура, анан тышкы тараптан утеплять этилген стекловата менен. Эми суу, свет бар. Жеринин аянты 11 сотук экен тугандар. Кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар. Азыр сиздерге биринчи эле бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң бул жакта очоккана, летний кухня, магазин, складтар бар. Аларды да көргөзүп кетем тугандар. Так. Үйдүн кире беришинде эле мындай бут чечкени жай. Мынакей тугандар. Андан ары түз кирсек, прихожка. Ушул эле прихожкадан оң тарапка кирсек, зал, бир спальняга өтүп кете алабыз. Түз кирсек, детский бөлмө, сол тарапка кирсек, кухняга кирип кете алат экенбиз тугандар. Азыр сиздерге биринчи болуп залды көргөзөйүн. Окей, тугандар. Узун турасы залдын 5-ке 5 экен. Дуалдары декоративная штукатурка. Чыгыш тараптан 2 пластик терезе орнотулган. Потолок обой. Пол ламинат экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ушул эле залдан түз өтсөк, бул жакта бир спальный бөлмө жайгашкан. Узун турасы 2,5 × 5. Дуалдары шпаклевка, пол жыгачтан болгон пол экен. Потолок пластика тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Так, бул сөздү иштей албайт окшойм, менин оюмча. Андан ары кайра эле залга чыгып, калган бөлмөлөрдү сиздерге көргөзөйүн тугандар. Эми прихожкадан түз эле киргенде бул жакта бир детский бөлмө жайгашкан. Узун турасы 3-кө 4-төй көрүнөт, болжол менен. Потолок фанера экен, полдор жыгачтан болгон пол тугандар. Дуалдары декоративная штукатурка. Эми андан ары кайра эле прихожкага чыгып, сол тарапка кайрылсаңыздар, бул жакта кухня жайгашкан тугандар. Так. Бул кухнянын көрүнүшү тугандар. Узун турасы 6,5 га 4-төй көрүнөт, болжол менен. Дуалдары МДФ. Түшкү тараптан 2 пластик терезе орнотулган. Потолок гипса кардон экен тугандар. Окей. Пол ламинат паркет. Бул жактагы кухня мебелдер калат экен тугандар. Кухнянын ичинен раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. И ушул эле кухнядан бул жакта душка да кирип кете алабыз. Бул жерде душ жайгашкан тугандар. Душевая кабина. Суусу аристон менен жылыйт экен. Дуалдары шпаклевка. Потолок пластик экен тугандар. Окей. Ички тараптан бир раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Эми үйдүн короосуна чыгып, сиздерге үйдүн тышкы тарабындагы огород жана башка маалыматтарды берейин тугандар. Тугандар, мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын. Сиздерге калган маалыматтарды берейин. Бул жакта очоккана бар экен. Окей. Бир чоң очогу, андан кийин дагы кичинекей очок. Бул жакта раковина орнотулуптур.
Бұл бөлменің ұзын турасы 4-4 көрінеді бұл жол менен. Андан ары шығып, бұл жақта летний кухня бар екен. Бұл зданиялар полный пескоблок менен құрылып тұр. Так, андан ары бұл жақта летний кухня. Өйді тұра потолок пластика, пол кафель екен. Дуалдары декоративный штукатурка туғандар. Андан ары қайрыле шығып, бұл жақта склад бар екен туғандар. Бұлар деле пескоблокмен бітірілген. Ылдый тарағында погреб, подвал бар екен. Оң тарапқа кіргенде бұйымдар сақталушы, бұл жақта бір склад. Эми андан ары түзеле шығып, бұл жақта иштеп тұрған магазинге кірген. Ешік те бар, үй иесі өзі кірген, магазин иесі өзі кіре алады бұл жақтан. Окей. Бұл магазин азыркы учурда иштейт. Блокпенен бүтүрүлгөн бу дос бул деле? Пескоблок, ички тарабы декоративный штукатурка. Мына ушундай көрүнүш аткан ылдый тарабы кафель экен. Кафель эми болду эле. Узун турасы канчага канчадай көрүнөт бул жол менен? 7-ге 5 көрүнөт тугандар. Келип өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Эми үйдүн алды тарабына өтүп сиздерге огородду, баня жана башка маалыматтарды берейин. Мен кайра үйдүн алды тарабындамын тугандар. Жана көргөзгөн очокхана менен түзөлө өтсөңүздөр үйдүн огородуна өтүп кете аласыздар. Дагы бир жолу эскерте кетейин, бул үйдүн жеринин аянты 11 соток тугандар. Мынакей. Бул огороддун көрүнүшү, бул жакта баня, ылдый тарабында летний мал сарай бар экен. Чек араларында жана огороддун кээ бир жерлеринде курулуш материалдарына жарап калган терек, өрүк багы, алма багы жана башка бактар да бар экен тугандар. Бул жакта баня пескоблок менен бүтүрүлгөн. Окей. Ичин ачайын, бул жер жабык бекен. Азыркы учурда иштейт экен мынакей тугандар. Пол кафель, потолок пластик экен тугандар. Андан ары бул жерде тоокана жана жайларында мал камаганга да летний мал сарай. Границалары кошуналардын блогуна чейин батыш границасы бул жакта узун тор менен тосулуптур. Дагы бир жолу эскерте кетейин, папугайдай болуп жердин аянты 11 соток тугандар. Эми бул үйүздүн басыны $25,000 деп атышат. Магазиндеги азыркы учурдагы товарлар менен калат экен, общий $25,000. Эгер реальный алуучулар болсо, сүйлөшүүлөр болот тугандар. Эсин номерини бул жерде экранга, анан описание калтырамыз, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Сүйлөшүүлөр болот реальный клиенттер менен. Ошондо мен сиздерге бардык маалыматтарды берип бүттүм окшойт тугандар. Мектеп, бардык документтер баары жайында. Мектеп жакын жерде жайгашкан. Лайктан басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки чыгарышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.